Бүгін конокто болгарка Bosch 125'lik. Modeli GWS 9 125. 900 wattқа иштейт. 11.000 оборот минутасына. 4,2 ампер. Made in Russian. Robert Bosch. Power Tools. Germany. Есін ашына қарында иштейт. Андықтан чачабыз. Тиштерин акуалы жакшы. И подшипниктер жакшы. Якыр чыгарабыз. Кызыктуу жери, подшипник отурган жерден ондай резиновый уплотнение бар экен. Мындай отурат экен. Китайский болгаркаларда мындай нерсе жок. Уплотнение жок болсо, кийим барып, ол жер кеңейип, подшипник ойноп калат. Анда уже целый корпусту алмаштырыш керек. Бул үчүн плюс. Өзүңүздө көргөндө якырдын коллектордон онда чийип кеткен. Оборот жоголот. Бул жак түтөп кызып баштайт. Ошондо якыр өлдү деген сөз. А буну жаңы алмаштырабыз. Мына ушундай болуп келди. Буну баарын бир аз тазалайбыз. Мына ушундай биздин болгарка чогултууга даяр. Айта кетчүндесе көмүрү E64 номериндеги өзүнүкү жарайт, дагы көп иш берет. Подшипниктер дагы өзүнүкүндө калды. Подшипник Индонезияда чыгат экен. NSK моделиндеги номери негедир жазылып атыр. Же наркы бетте калды. Кыскасы өзүнүкү жарайт дагы. Якырдын подшипнигине кагып койдук. Уплотнение, подшипник 607. Анда эмесе чогултабыз. Мына ушундай. Бир аз тазалайбыз. Мына ушундай. Иштеп көрөбүз. Бар жакшы. Биз бүгүн бул иште якырды алмаштырдык, тазаладык. Устагысы менен 1950 сом болду. Көрүшкөчө.